көптөгүн ойлоп атышат. 2012-жылкы машиналар да Кыргызстанга келсе, ошолор арзан болот. Турган муунаны алыш үчүн эчтеке жебей ичпей чогултсаң, 10 жылда чогултасың деп очпой. Мурун 2,5 миң долларга жаңы келген фиттер келчү, эсиңер 2,5 миң долларга. Машиналар көбүнчө аварияга түшөт болот. Бул унаалардын күнөөсү жок эч кандай. Айдоочунун өзүнөн жашып турган гаишниктер бар го. Ошолор жумушсуз калат. Жыл сайын Кыргызстанда 1000 адам өлөт. Адамдын башынан жана ошол кызматкерлер, жол коопсуздугун карагандар коррупцияга аралашкандыгынан да чек чейген жапчаңы Honda Step Мындай жакшы машиналарды 5 миң теңге, 5-6 миң теңгеге тепсек жакшы да, конечно. ушул машинаны МВД опасный машина деп атат. Биздин бийлик бир нерсени түшүнбөй жатабы же кальпелей жигне болуп атышабы билбейм. Кириш керек. Киргизиш керек. Эмнеге чет мамлекеттин желегин тагып биз айдашыбыз керек экен. Кыргыз деген жүрөктө кыргыз деген желек болуш керек да. Мамлекеттик кызматкерлер айдап жүргөн машинанын баарын металлоломго сдавать этип, анын ордуна сол рулдуу унааларды алгыла.